Бүгүн 30-ноябрда конституциялык кризистен чыгуунун жолдору аталышындагы тегерек стол уюштурулду. Ага Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Баекова, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Исхак Масалиев, Максат Кунакуновдор катышты. Өзүңүз ушул ситуацияда баягы не только свидетель. Жыйында комитет 93 кыймылы укуктук туңгуюктан чыгуунун бирден бир жолу катары Кыргызстанда 1993-жылы кабыл алынган биринчи конституцияны калыбына келтирип кайра күчүнө киргизүүнү сунуштады. Биз эң легитимдүү жанакы талкууга туура алып келген, жөн эле Жогорку Кеңештин сайтында илинип турган эмес. Чыныгы 3 жылдан бери талкуулашыптыр. Анан аерде легендардуу парламент талкуулаганда булар чыныгы элдин мүнөзүн ойлоп, анан мамлекеттүүлүктү түптөгөнгө чакыргандан кийин биз ошол конституцияны кайра калыбына алып келели деп аракет кылып атабыз. Ал эми тегерек столго мейман катары чакырылган мурдагы депутат Исхак Масалиев комитет 93 кыймылынын 1993-жылдагы конституцияга кайтуу сунушун колдоду. Мен ойлоп атам, бул жигиттер кыздар кылган демилгеси жакшыраак, ыңгайлуураак. Негизги 1993-жылда кабыл алган башкы мыйзамыбыз башкаларга салыштырмалуу мындай тегизирээк болчу да. Президент күчтүү бийлик мүмкүнчүлүктөрү менен Жогорку Кеңеш түзмө-түз элдин өкүлү жана иштей турган өкмөт болчу да. Ошол система бир аз ыңгайлуураак болгон. Бирок албетте ал түзмө-түз эле көчүрбөш керек. Шарт 27 жылда өзгөрүлүп кетти, бир топ коомубуз өзгөрүлүп кетти. Балким өзгөрүү менен ушул тегерегинде талкуу жүргүзгөндө менимче жакшыраак болмок деген ойдо кошулат элем да мен. Комитет 93 кыймылынын мүчөлөрү 1993-жылдагы баш мыйзам кандайдыр бир кызыкчылыкты көздөгөн топтор тарабынан эмес, эгемен Кыргызстанды мамлекеттүүлүктү түптөш үчүн иштелип чыккан деп эсептешет. Кыймылдын мүчөлөрү конституциянын айланасындагы саясий оюндарды токтотуш керек деген сунушун беришти. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан Конституциялык кеңешмеде курултай маселеси талаш жаратууда. 30-ноябрда кеңешменин мүчөсү, Улуттук илимдер академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун директору Аблабек Асанканов курултай институту тууралуу долбоорун сунуш кылгандардын арасында бирдиктүү концепция жок экендигин сынга алып, укуктук жана жарандык коомго умтулган өлкө бир улутка басым жасабашы керектигин белгиледи. Асанкановдун пикиринде кеңешмеде сунуш кылынып жаткан долбоор боюнча өлкөдө 4-үнчү бийлик түзүлүп, супер курултай бийлиги орнойт. Парламент, президент 3 бутак бири-бирине көз карандысыз, бирок ошо менен бирге мындай аралашып, орусча айтканда во взаимодействии. Анан чогуу иштесе ошондо туура болот. Биз ушуну каалап атабыз. Анан 4-үнчү мынакей эмеде долбоорго келип калыптыр, курултай. Курултай кызыгы мынакей бизге Кадыр Кошалиев, мен бүгүн ушуну айттым, Кадыр Кошалиев бизге проектсин берди. Бул супер курултай өлкөсү болуп калыптыр. Президентти шайлайт, премьер-министрди шайлайт, алардын отчетун угат, бүт жанагы органдын ген прокурор, соттун баарын ал шайлайт. Анан келип алыптыр бир 2000 киши келет. Ана макул, анысы го болуптур. Анысын азыр шайлайлы деп атсак, өзлөрү кайра айтып атат. Дагы бир 11 проект болуп атат. Барташевич Бажиев, Дастан Саркуловду берип атат, өзүбүз жыйынтыкка келели айтабыз. Берип коюп туруп, анан дагы айтып атат. Биз дагы көрөлү депчи. Курултай боюнча 15 долбоор талкууланып жатканы буга чейин айтылган. Кыргызстанда жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн элдик курултайы жөнүндө жобо 2001-жылы кабыл алынган. Жогорку Кеңеш 17-ноябрда коомдук талкууга чыгарган баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай институту киргизилген. Президентке талапкер болуу үчүн арызын берген Садык Шернияз жарыштан чыкты. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында өтүп жаткан түз эфир учурунда билдирди. Анын айтымында ал буга чейин Садыр Жапаров менен жолугуп, бир катар маселелерди талкуулашкан. Мурунку депутат кошумчалагандай, экөө аларча мамлекеттик резиденциясында дасторкон үстүндө сүйлөшүштү. Парламенттин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов президенттикке талапкерлердин ортосунда ортомчу болгон. Ушул сүйлөшүүлөрдөн кийин мен өзүмдүн кандидаттыгымды алып салууну чечтим. Көп нерселерди кийин Садыр Жапаров менен биргелешип ишти алып барарыбызга болот экенин маданият тармагында, билим тармагында көзүм жетти. Парламентаризм боюнча мен өзүм оюмда кала берем. Акыры бул идея жеңип чыгарына ишенем. Бирок бүгүнкү күндүн
учурдун кыска талабында ал киши өзүнүн оюнда кала турганын бекемдегенден кийин ал жерден мындайдыр бир макул болууга аргасыз болуп жатабыз. Биз бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында. Бирок парламентаризм баары бир бул улуу иш, ал кандайдыр бир өзүнүн учурунда өзүн далилдейт, бирок азыркы маалга караганда ал өзүнүн жолу менен бара турганын айтты. Садык Шернияз буга чейин конституциялык реформаларга каршы чыгып, өлкөнү башкаруунун парламенттик формасын жактап келген. Ал эми мөөнөтүнөн эрте өтүүчү президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Республикалык штабтын 30 ноябрдагы маалыматына караганда Кыргызстанда кечээден бери коронавирустан 5 киши каза болду. Алардын бирөө Бишкектин, экөө Талас облусунун жана Чүй менен Ош облусунун бирден тургундары болчу. Муну менен жалпысынан көз жумгандардын саны 1251 адамга жетти. Кыргызстанда бир күн ичинде коронавирус 380 адамдан табылса, 360 адам илдеттен айыгып ооруканадан чыкты. Акыркы бир күн ичинде өлкө боюнча 17 медицина кызматкеринен коронавирус табылды. Ошол эле учурда үй карантининен 6 кызматкер чыгарылды. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда 3910 медицина кызматкери коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 3599 медицина кызматкери сакайып чыкты. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда коронавирусту жуктургандардын жалпы саны 72807 түздү. Алардын ичинен 64149 адам айыгып чыкты. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар жаңы жылдан кийин иштей баштайт. Ал эми бала бакчалар боюнча айрым татаалдыктар бар. Бул тууралуу вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева өзүнүн Twitter баракчасы аркылуу билдирди. Жогорку окуу жайларды жаңы жылдан кийин ачабыз. Мектептерди жергиликтүү органдар чечет. Шаарда бала бакчаларды ачуу маселе жаратууда. Жолдорун карап жатабыз деп жазылган билдирүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги жогорку окуу жайларда окууну жандантуу боюнча республикалык штаб менен алгоритм иштеп жатканын кабарлаган. Бүгүн 30 ноябрда Жогорку соттун имаратынын алдына мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары чогулду. Чогулган тарапташтары соттук отурумдар ачык өтүүсүн талап кылышууда. Бүгүн чогулгандардын арасында депутат Ирина Карамушкина, Атамбаевдин балдары Сейит Атамбаев жана Алия Шагиева бар. Атамбаевдин тарапташтарынын жанына келген Жапаровдун тарапташы катары таанылган Бакай Кашкарбаев мурунку президенттин моралдык жоопкерчилиги тууралуу сөз кылды. Буга Атамбаевдин тарапташтары нааразы болушуп, ортодо пикир келишпестик жаралды. Белгилей кетсек, бүгүн Жогорку сотто Азиз Батукаевдин алактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш жабык каралды. Анда Атамбаевге карата чыккан соттук чечимдер жокко чыгарылып, иш кайрадан каралмай болгондугу белгилүү болду. Эске салсак, иште айыпталуучулардын бири мурунку президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Только что судебная коллегия Верховного суда рассмотрела дело об освобождении Азиза Батукаева из колонии. В ходе судебного заседания мы, адвокаты Алмазбека Атамбаева, просили отменить приговоры нижестоящих судов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Данное наше прошение было удовлетворено, и теперь дело в новом составе будет рассмотрено в Первомайском районном суде. Бүгүн 30 ноябрь кечки саат 18:00 баштап кыргыз-казак чек арасындагы Каркыра өткөрмө бекети убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Чектөө аба ырайынын жана жол шарттарынын кескин начарлашына байланыштуу. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдын алдын алуу максатында киргизилүүдө. Каркыра жана Кеген көзөмөл өткөрүү пункттары 2021 жылдын 1 мартына чейин жабылат. Ысык көл облусунун түп районунда жайгашкан Каркыра өткөрмө пункту май-октябрь айларында гана иштейт.